эч карагат тегейин деген деле оюм жок эле мындай. Таза аба, мегаполистерде жашап жүрүп деле өмүр бою мындай тажадым да. Эми Бишкекте иштегем, анан кийин Киевде 25 жыл иштеп, ага караганда мындай жакшы бир эс алуу да мен үчүн. Айылга жакшы болду бир түкө. Акча тыйын таап, бала бакырабызды багып дегендей. Айылда ушундай жумуш болуп турса жакшы экен да. Биздей болуп риск менен эле эчтекени байкабай, сортту даже билбей эле бирөөлөр тиктегенден эле 4000 түптү сразу тигип салып риск кылганбай эле алар бизди карап атат да азыр. Жумуш болуп атат ушинтип. Үйдө турган эмнекчи балдарга кошуйт. Каблагманызда тырың көрүнбөдү көзүнө, акырманыз биздиктеп арман менен ун санап. Тиги мындайда качып кетмек була караңдар. Турат, сугарасың, отолот, кетесиң. Малдыкың болсо күндү карайсың. 1 тонна жеттик уже. Жетти. Дагы кичине калып атат. Жетишпей атабыз терип. Жеткириш керек болуп атат да Бишкеккечи. Урматтуу достор, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Кочкор районунун Чекилдек айылына келдик. Быйыл 4-жылда негизичи отургузганыбызга, биз күздө отургузганбыз, 1 жылга эмедели деп. Сортту негизи эме көлдүктөр алып келишкен Барскондон, питомниктен. Мен эч мындай маалыматым жок, эч карагат тегейин деген деле оюм жок эле мындай. Уулумдун эмеси менен эметип калдым да, ошонун идеясынан. Мама ушундай кылбайлы, карагат өстүрбөйлүбү, 1 гектар жер бар үйдүн жанында дегенден анан ошо питомникке чыгып тааныш. Анан ошолор алып келип тиккенде мен ошо кызык жери ошо сортун деле сурап аптырмын да, эмне сорт тигип атасыңар депчи. Карагат десе эле бүттү дедик да. Анан ушул себептен мен айтып кетким келип атат да. Кочкор өрөөнү негизи шамалдуу, биздин өрөөнүчү шамалдуу, кар жатпаган регионда. Анан кийин сортту сөзсүз жакшы тандаш керек. Кайсы сорт бизге болот? Мына 4-жыл быйыл араң түшүм алып атабыз, бизчи 1-2 жыл негизи үшүп кетти окшойт да. Биз баягы шарттары туура эмес болуп, жанан может адаптация болду. Быйыл ушу 1 гектар 4000 түп карагаттан Тибен, Тизел деген сортта. Ошондон быйыл биз 1 тонна алдык, 1 тоннадан кичине ашыгыраак түшүм алдык да. Борки карагатты карасаңар эме, если жакшы байласа түшүм, мондай байланат да. Момдай. Анан кийин байлабаган жанагы кичине сорту туура эмеспи, ошондой көрдүңбү? Байлайт. Байласа жакшы. Бул 25% байлаптыр, эми если 100% байлай турган болсо эми 5, 6, 7, 8ге чейин кетет деп айтканда негизи. Тонна. Тонна. Ошондой сорт да негизи. Азыркы учурда баасы кандай болуп атат? Баасы эми биринчи эметкен үчүн, биринчи түшүм алган үчүн мен көп эме ага кызыккан жокмун да. Мага эң кызыктуу нерсеси бул карагаттын өсүп анан дан бергени да. Анан акчасына көп эметкен жокмун азыр. Басым жасаган жокмун. Иши кылса себестой эмес, андай мындай эметпей түшүм алсам анан кийин стимул болот деп ойлойм, өтө деле. Мен мындай кандай десем, бул карагатты азыр өстүрүп атканым мындай хобби сыяктуу болуп атат да. Магачы. Топоспакчымын. Мал чарбадан ушул өсүмдүк чарбасына өткөн кандай экен? Бияк жеңилбек. Тиги мындайда качып кетмек була караңдар. Турат, сугарасың, отолот, кетесиң. Малдыкың болсо күндү карайсың. Тиги көп пайдайт, бирок майда да. Тиги көп пайдайт. Бул карабайсың. Дандуураак. Меснейден чоң болот. Терген дагы ыңгайлуу. Сон жүзүмдөй болот. Жана тетекте өсүп тургандарды тарсаң, мындай жүзүмдөй болуп турат экен. Сиз айтып калдыңыз го жогоруда, мен Киевде жашагам, чоң-чоң. Эми Киевде канча миллион адам бар? 7 миллион бир шаарда. 7 миллион. Эми бул Кыргызстан экен да жалпы айткандачы. Бир шаарда ошондой чоң шаарларда жашап турсуз, врач болуп иштеп турсуз, андан кийин ушинтип эле дыйканчылыкка түшүп, айыл жакта жашап калуу, бул кандай экен? Чоң контраст бар да ортодо айырма.
аябай мен үчүн жашоо контраст болуп атат да акыркы пенсияга чыккандан бери. Жана уулум идея айтып эле анан кийин карагат өстүрөбүз дегенден бери, бирок мага аябай жакты. Айылга келип жайдын күнү бир 4-5 ай монтип кетишчи. Жашыл болгон эмеде, таза аба, мегаполистерде жашап жүрүп деле өмүр бою мындай тажадым да. Бишкекте иштегем, анан кийин Киевде 25 жыл иштеп, ага караганда мындай жакшы бир эс алуу да мен үчүн. Эс алуу анан мындай тынчтык, покой, анан жашыл нерселер менен баары бир энергиялары бар да булардынчы. Кармалап келген сайын мындай бир жума биякта, бир жума Бишкектемин да. Келип кармалап өзүмчө эс алам да, же эртең менен же кечинде келип алып аралапчы. Мага кызык да аябайчы. Анан түшүмүн эми буйруганы болот деп ойлоп атам. Өтө деле мындай эметкен кызыккан жокмун. Эми кийинки эмелерде элдерге дагы жумуш берилет, айылдагыларга дагы. Азыр мен тересиңерби деп эле көчөгүнү эле объявление жазсам эле ушинтип келип бир 20 киши көчөгүнү бирде баштаганбыз. Бүгүн мына бир суткадан кичине ашык 1 тонна терип коюшту да, кызыгышты аябайчы. Биз ошо карагат башталгандан бери эле карагатты тигип, көчөтүн отургузуп, ошондон бери эле иштеп келатабыз. Иштегенибизге 4-5 жылдын жүзү болду. Ошо карагатты отойбуз. Биз үй бүлөбүз менен иштейбиз. Биякта бала бакырабыз менен карагаттарды отойбуз. Чөптөрүн жулуп, дарыларын сээп өз убагында. Ошо эже жакшы бизнес ачып, ошо айыл ападай кичине жумуш болуп, минтип элдин баары иштеп, айылга жакшы болду биртике. Акча тыйын таап, бала бакырабызды багып дегендей. Айылда ушундай жумуш болуп турса жакшы экен да. Ошентип үй бүлөбүздү, бала бакырабызды багабыз. Апайкем ырдап берем, аламдын гүлүн терем, сагынып кеттим апайкем, ай апайкем. Сырттан манна саттанды, ай момуз миңе бол коюп, сыңайса колдо кой. Жанчымак болду түрүңдү, кыса кылгаттуу көгүрдү, өлтүр мана саныңды, тынчытайын жаныңды, оюңнан окус кылайын, кыргыздын журтун кырайын. Муну ойлонуп кыз сайкал, сары тулуу тупарга санагамчы салганы, сарала байлап найзаны колгон берип калган. Астында устай калдым, карап калса кыз экен, каксуңун өз экен. Ошондо мана зайкалды, өзүм ачы кыз экен, катуу сайса кетердип, кокузап кетердип, табылуу жерим элебей, оңдом найза калбады, оң болболго сайкалбыз, кагыбей найзаны, найза тийди түшүнө, ача калды батыр. Ошол жердин көзүнө кайра тартып калса, кыйкырган бойдон сайкал, аттуу намызды аңгыруудан чакырды, кыраңа найза сайган, оң колтугун жерип тур, аркасынан манас, ыркайып чыгып алганы, ат көчөнө салганы, одор тартып алууга оңтойратып калганы. Мен өзүм врачмын. 64 жаштамын, анан пенсиядамын да. Анан башка иштер деле бар, анан бирок ушу уулума кичине жардам болсун депчи, өзүнүн идеясы ушул болду. Таятасынын ушу туулуп өскөн айылы, анан аябай абасы салкын, жакшы да жайдын күнү, кыш гана кыйыныраак. Анан ошон үчүн ушул жерди эме кылбайлы, мөмө асат. Негизи кыргызстандык фермерлер Киев шаарына семинарга барышкан. Биз аякта 25 жыл иштеп жашаган үчүн, анан биз тосуп алып, ошолор менен чогуу жүрүшүп, биздин диаспора, кыргыз диаспорасы ошо биздин делегацияны эметип, ошол жердеги Улан Төлөгөнов деген дыйкан бизге ошо карагат өстүрбөйсүңөр Кочкорго жакшы деген эмени уулумдун идея берип, анан мен айлам жок. Анан уулум бул жерде болбогон үчүн мен айлам жок, өзүм заниматься этип атам да ушу менен алектенип 4 жылдан бери. Бирок эми 5 ай алектенем дагы 6-7 ай кетип калгам. Карагаттын түйшүгү кандай экен? Мисалы азыр клубника, малина сепкендер көп, ага салыштырмалуу. Салыштырмалуу карагатты оңой деп айта алам да, жалкоонун иши. Азамат айтып атпайбы, жалкоолордун иши деп. Самый главный органика, биз органика кылып атабыз да азырчы. Кык менен эле эме суу, башка эчтеке эметпейбиз. Анан кийин бул отоону алдырбаш үчүн биз агро ткань Москвадан алдырып салганбыз. Против сорняка деген. Себеби деген бул жерде ото аябай көп да. Алдырып ийбеш үчүн ээ боло албай калабыз да, ошон үчүн технологияларды эметели деп, ошо агро ткань деп коет, против сорняков. Ошону салгандан бери ото жок, карагаттар мындай эмеси жакшы да.
өсүшүчү. Себеби деген ото жок. Чыгарбайт да вообще. Бул жакта бүт бардыгы арык менен сугарылабычы, капельный лента? Капельный орошение коюлуп баштаган 2-3 жыл мурда. Бирок маш сервис кичине туура эмес коюп салып иштебей атат. Арык бизде суу аябай көп. Эң жакшы эмеси бияка ошо карагат тиккенибизчи, карагат сууну жакшы көрөт эмеспи деп айтышат. Мен азыр үйрөнчүкмүн да. Өзүм врач болуп иштесем, мен каяктагы карагатты билмей келем. Иши кылса бүт үйрөнүп атам да азырчы. Ассоциациянын семинарларына барганга аракет кылам, өзүм дагы окуганга аракет кылам. Анан суу бизде аябай көп да. Канал, арык болуп эле постоянно агып турат. Ошонун үчүн бизге оңойраак да карагат. Анан түйшүгү эмне? 10 күндө бир сугарып коебуз, кичине эметип коебуз, жумшартып коебуз. Силер берген жанагы эмени сээп туруп кайра чаптырып койдук. Белый горчица буяка саап, буяка сээп туруп, чаптык да. Түбүнө удобрение кылып, ошентип да көрдүк да. Гной кыкты эле күзүндө чака менен таштайбыз да, анан жайлата сугарып, анан против вредителей кичине чачып коебуз, карап туруп жалбырактарынчы. Иши кылса мындайча айтканда, баладай эле карап атам да 3-4 жылдан бери. Кандай ооруларга туш болот экен? Жанагы жалбырактары бүрүшүп калган эмне деп койчу эле. Ошол эле бизде. Бүрүшүп жана жабылып баштайт, ошол эле. Тоголоктош. Ал бири көпөлөктөн эметет экен. Бирок биздики жерибиз деген эме болгон үчүн, салкын жер болгон үчүнчү, мындай условия өскөнгө аябай жакшы да, көп вредителдер болбойт. Көп эмес да, оорусучу. Салкын да. Билбейм, иши кылсам мындай здоровый да. Карагаттарчы. Мындай ооруп деле кыйнаган жок меничи. Мынакей достор, профилактика кылып коем. Карасаңыздар, бойлору дагы аябай жакшы өскөн. Канча сантиметр болуп калат примерно? Билбейм. 1,5 үйдө. 1,5 үйдө мынакей. Бул ушул Кочкордун жеринде өскөн карагаттар. Бул абдан жакшы идея экен. Эгерде мисалы жалкоо болуп же убактыңыз жок болсо, мынакей ото чөпкө каршы ушундай тканьды салып койгонго. Бул канча жыл болду салып койгонуңуз? Уже 4-жыл. 4 жыл чыдап атат. Гарантиясы бир 5 жылдык да. Уже которсок болот эми, уже эметкенде тешип баштайт экен. А так мындай отодон аябай оңой да. Бирок карагаттын бир жакшы жери өзү өсүп алгандан кийин тегерегине чөп өспөй калат деп. Уже биригип атат мындай. Биригип. Кичине же сорт туура эмес болгон үчүнбү, иши кылса 4-жылы быйыл бир 25% байлаптыр дагы, 75 еще байлай элек. А мен оюмча дагы бир нерселерди кылсамбы деп атам. Жага агро спань менен жаап, текеп жагын шамалдан тосуп, аграда кылыпчы. Ошондой эмелер менен да эметсем. Жакшы өсөт дагынан кийин байлаганда кээ бирөө үшүп кетип атат да. Бул жанагы кышында өсүмдүк негизи укташ керек да. Анан кар жок болуп, бул жакта демек жакшы уйкуга кетпей калып атат, Карас, анан шамалыраак да. А так мындай берип баштады эми, эмне жылы билбейм, көрөбүз да. Кудайдын буйруганы болот. Күнүгө кече күнү 40 килограмм тергенбиз. Бүгүн 50 килограммга жакын тердик. Бул жака ким менен келип иштеп атасың? Бул жака мамам менен. Жардамдашып, Азыр каникулда. Ооба. Канча алып атасың анан бир күндө? Кече күнү 1250 сом таптым, алдым. Канчанчы класс окуйсуң? 7 класска көчтүм. Пенсионердин баласы 2 күндөн бери жумуш болуп атат ушунда. Үйдө турган эмнексиз балдарга кошумча. Карагат деген кызык эле экен. Монтип жакшы көргөн көргөндө ким эле аябай жүрүп калат экенбиз. Ооруган жердин баарын унутуп. Жүрүп атабыз бала. Негизи сиз бул жердексиз өзүңүз? Мен өзүм туулуп өскөм, ушул жакта мектеп бүткөм. Айтсаңыз, демек бул жакты жакшы тааныйт экенсиз да. Бул жактагы адамдар эмне менен алек болот? Мен келатып анча-мынча карагат отургузганда көрдүм, бирок эми алар өздөрүнө эле экен да. Эми ушу 3-4 жылдан бери келгенден бери эле бул жакачы. Келгенден бери эле баарына түшүндүрүп айтам да, эми башка азыр деген башка багытта иш кылыш керек. Ушундай жерлериңер бар. Мындай карагат өстүрсөңөр, анда башка да культураларды өстүрсөңөр, мындай доходуңар кичине эметет деп агитацияны анан баары эле баягы элдер деген жаңы нерсеге көнүп кетиш аябай кыйын экен да. Бизде болуп риск менен эле эчтекени байкабай, сортту даже билбей эле бирөөлөр тиктегенден эле 4000 түптү сразу тигип салып риск кылганбай эле алар бизди карап атат да азыр. Бурул эже качан түшүм алсаңыз биз дагы ошондой аракет кылабыз дегендер бар, бирок көбүнчөсү коркот да бир нерсе кылгандан. Жыйынтыкты көрүп анан иш кыла албайсыз. Алар азыр байкоо эмесинде, стадияда. Бул айылда сиз демек мындай эме болгон турбайсызбы? Ачылыш жасап аткан турбайсызбы азыр? Кочкор районунда. Сразу эле упаковкалап, даярдап, буюрса экспортко жөнөтүп атабыз да.
даамы да жакшы, анан размерлери да жакшы болуп атат. Мен байкашымча бул жакка дароо ушул салмакка тартып, астына кагаз салып, кадимки экспортко кетирип аткандай эле кетирип атасыздар. Эмне үчүн мындай кылдыңыздар дароо? Анан бул ящиктерди кайдан алдыңыздар? Алдын ала жакшы даярданып турсуз дегеним да. Эми тиги терип анан эмне кылышты, мен дагы даярдандым да. Изилдедиңиз. Каяка упаковать этем, какие условия, тергендин кандай условия, правила кандай, өзүңөрдүн условияңарды деп баарын изилдеп чыктым да. Анан кийин ошого жараша алдын ала эле упаковать эткен ящиктерди 2 килограммдык алып эле сразу убара болбой, анан сразу эле веске тартып, анан тазалап кичине эметип туруп, анан кийин экспортко жөнөтсөк деген ниет кылып атабыз. Азыркы учурда канча бир килограмм болуп калды жалпы? 1 тонна жеттик уже. Жетти. Дагы кичине калып атат. Жетишпей атабыз терип. Жеткириш керек болуп атат да Бишкеккечи. Достор, бул абдан жакшы үлгү. Себеп дегенде мөмө бул 1-2 же болбосо 3-4 кармаганга эле окшойт, андан кийин эзилип баштайт. Эгерде сиздер чакага терип, анан чакадан кийин кайра тиги коробкага салып, коробкадан алып барып кайра ящикке сала турган болсоңуздар, албетте бунун арасынан көпчүлүгү 20-30% жөн эле эзилип кетет. Ошондуктан ушинтип дароо ящиктерди алып, өзүңүздөн даярдап эле жеткирип берсеңиз, бул экспортёрлорго дагы жакшы. Сиз баардыгын изилдеп мыкты кылган экенсиз. Нарында тартып жаткан бул алгачкы биздин материалыбыз Карагат боюнча. Эми нарындыктар, көлдүктөр деги эле тоолуу жакта жашагандар ушул видеону көргөндөн кийин балким сизден, балким бизден көбүрөөк кызыгып сурап, дагы Карагат отургузат деп. Негизи Карагатты көбүрөөк отургузуш керек деген нерсени сиз сунуштайсыз жалпы Кыргызстанда. Ооба, Мөмө ассоциациясынын Кочкор району боюнча эмесин өзүм уюштурганга аракет кылгам. Кызыкчыларгачы мен дагы кызыгып атам да, Кочкордо дагы карагат өссө депчи. Ниет кылып атам да, ушундай объем керек. Азыр баарыбыз терип бир жөнөтүйсөк болот эле да, 5-6 тоннанычы бир фура менен. Анан ошон үчүн мен дагы Кочкор районунда өткөн семинарды уюштурганга аракет кылдым. Кочкор районунда дагы өзүнчө группасы бар. Карагат группасычы, Кочкорлуктар деген. Ошол группага дагы жакында ушул эмелерди жөнөтүп эме кылып турам, жардам берип. Кызыккандар пайда болот деп ойлойм. Ишиңизге ийгилик. Буюрса эмки жылы бул эми 5 эселеп, 6 эселеп дагы көбүрөөк чүмүндүрсүз. Буюрса, Кудай буюрса.